Борбордук аянтта зергерлердин жана кол өнөрчүлөрдүн көрсөтмөсү өтүп жатат. Бул жерден биз ар кандай кооздуктарды көрсөк болот. Алардын жасоо ыкмаларынын өзгөчөлүктөрү тууралуу кол өнөрчүлүктөрдөн сурап көрөлү. Жыл сайын 8 мартка карата аял затын майрамына ушундай жарманкелер өтүп турат. Кыргыздын оймолорун чагылдыран кол өнөрчүлүктөрдү, ушундай буюм тайымдарды чыгарып, өз колубуз менен жасаган буюмдарды жарманкеге чыгарабыз. Чет өлкөлүктөргө биз өзүбүздүн ушундай кооз буюмдарыбызды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Мен мисалы өзүмдүн оюм менен саймал таш, узорлор, оймо чиймелерди көрсөтүп жазам. Бул сумканы мисалы мен 1-2 саат жазайын, өзүмө жакса батыраак бүтүрөм. Жарманке кыргыз жыттанган буюмдарга бай болду. Ал гана эмес, өзбек жана орус улутундагы кол өнөрчүлөрдүн көз жоосун алган эмгектери эч кимди көңүл кош калтырган жок. Жарманкенин өзгөчөлүгү. Жарманкенин өзгөчөлүгү эми элибизге жакшы маанай тартуулоо. Биринчиден, ушу жаздын алды менен ушу өзүбүздүн жасаган буюмдарыбызды колубуз менен жасайбыз мына. Мончоктор, жемчуктар, кыздарга, эжелерге, апаларга седептер, асыл таштар менен алек болобуз. Өзүбүз ушу кол өнөр менен алектенебиз. Элдин талабына жараша суроолор болот, аларга жакшы жооп беребиз. Келечегим анан балдарым, кыздарым чогуу баарыбыз бир үй бүлө менен ушу мончоктор менен алектенебиз. Жумушубуз ушундай өзүбүздүн. 6-дагы баламан баштаган 10-класс окуган кызыма чейин 4 балабыз бар. 4 тең жардам берет. 6-ообуз отуруп алып жасайбыз. Кээде таң атканча жасайбыз. Бул национальный түрдө 2 жагы менен болот да. Седеп таш, акак таш. Илгери апалар тагынчы муну. Азыркы жаштар көп билбей калышты. Апалар чач шөкөлөгө, чач мончок. Булар агат таштар, асыл таштар, полудрагоценный деп айтылат. Мына жемчуктар. Мунун баары рассыпной түрдө келет, мастерлер өзлөрү атайын жасашат, анан биз өзүбүз дизайн создавать этип жасайбыз. 12 сааттын ичинде где-то бир 50 сөйкө, 50дөй браслет, анан бир 10-15 мончок. Биз тизебиз, дизайн создавать этебиз. Эми бул кесипке келгеним себеби, мен өзүм келинчегим келген биринчи, өзү ушундайга кызыкчу эле, өзү биринчи кичинекей эмелер менен баштаган. Анан бара ушуга өттүк да. Анан өзүбүз эле үйрөндүк.